Assalamu alaikum, урматтуу дыйкан фермерлер. Биз ушул Алмабак айылында жашайбыз. 4-5 жылдан бери Агровет Азия менен чогуу иштешип келатабыз. Ушундай витаминдерин колдонуп, муну беденин экинчи чабыгы, экинчи чабыгыны 10 күндө ушунча болуп калды. Ушулардан чачып атабыз. Биринчисине 20-20 деген муну ол Керафорт. Эмен чачтык витаминди. Бул аябай сонун экен. 3 килограмм бердик гектарына. 5 килограммга чейин берсе аябай жакшы болот экен. Бирок bundan бөлөк дагы башка дарыларын да чачып атабыз. Алар деле аябай эффективнүү. Бул Нурлан инибиз менен мына 2 жылдан бери иштешип атабыз. Бүт нерсени барсаң, ар бир нерсени жакшы консультация берип, жакшы түшүндүрүп, кайсыл жерге кайсыл эме керек экенине чейин бүт түшүндүрүп берип атат. Рахмат, буга да чоң ыраазычылык билдирем. Биздин айылдын баары эле ушуга барабыз. Биз өзү быйыл агрономияны акыркы жыл бүтүп атабыз, аграрныйдан. Ушул аракет кылып, өзүбүздүн элге, динибизге ушунча бир кызмат кылайлы деп, ушу элге алып келип көрсөтөйлү. Бул эмне экен, муну неге чачсаң кандай пайда берет экен деп. Карабалтада мына ушул Агровет Азиянын магазини менен биз иштешип атабыз. Аябай жакшы экен. Нурлан, сага да рахмат. Иншалла дагы тыгыз байланышта иштешебиз иншалла. Бул деген муну 20-20 деген бир жери былтыр арпабыз бар болчу биякта 2 гектардай. Ошол 2 гектар арпага бой кичкей болчу. Алып келип туруп 20-20-ны 4 килограммдан бергенден кийин арпанын бою аябай сонун өстү да. Мурун биз эме корневой эле берип жүрөбүз да. Көрсө листовой деле өтө пайдасы бар экен да. Бул листовой бербесең, бул жанагыл эмен жанагыл өсүмдүктүн эмеси вид жок болот экен да. Картошкага берип атабыз ушул 20-20-ны. Былтыр картошкага бердик. Картошка жылтыраак болду да. Базарга алып барсаң да вид сонун. Гладкий. Элдин баары эле келип туруп меникини алып кетет. Берки кошнамдыкын деле алат. Бирок неге сеникинде вид жакшы? Ошол эле картошка, ошол эле базарга алып барсаң өтүмү аябай сонун болот экен да. Себеби витамин жок болсо, баягыл жаш балага деле витамин бербей эле тамак бере берсең деле өспөйт экен да. Баары витаминдерди берсең ошондо пайда болот экен да. Повтор менен бергенсиң. Муну повтор менен бериш керек. Муну биринчи эле бир эле берип койсоң болбойт. Мен мурун бир эле берип коюп эффект бербеди дейт элем. Бирок 2 жолу бериш керек экен муну. 3 жолу керек болсо 3 жолу бериш керек. Мен муну бедени ар бир чабыкта өткөндө 3 килограмм, 4 килограммдан бердим эле. Монусунда 5 килограммдан берем деп атам. 2 гектарга 10 килограмм берейин деп атам өзүм. Себеби 10 килограмм беденин жакшы экен. 10 килограмм берсең баары бир берет экен да. Биз бербей эле сурай берет экенбиз. Иншалла ушуларды себеп жакшы алган үчүн биз болгон нерсени айтып атабыз да. Бул Нурлан деле келип өзү байке кандай болду деп бир кабар алып келген экен. Иншалла мына беденин үстүндө как раз сугарып аттык эле. Мына атайын көрсөтөйүн өзүңдүн мына 20-20-ны септик. Анан мындай мунуларды себип атабыз. Иншалла дагы келечекте иштешебиз деп турабыз. 3 гектар жер картошка. Муну быйыл барып кеминден өзүбүз алып келдик. Сорту Пикассо. Биз бул жерде Пикассодон башкасын тикпейбиз. Себеби Пикассо эң жакшы сорт Пикассо. Себеби башкасы болбойт бизге. Базарга деле өтүмдүү Пикассо. Башында 2 килограммдан зинкор бердик эле. Дос чөпкө, ото чөпкө каршы. Ушунча чөптөн арылып, эми чыгып келип атат. Анча-мынча майда чүйдө чөптөр бар. Өсүмү жакшы экен, Өсүмү быйыл жакшы, Себеп бул жерибиз кара топурак. Картошкага аябай жакшы, ыңгайлуу. Өзүбүздө азыр бүт эмел агрегаттардын баары бар. Картошкасын сажалка бар, анан капетел бар. Техника бар. Техникаң жок болсо иштей албайсың бул жерде. Урожай канчадан алып атасыздар? Урожай
жакшы сорт жаңы эме репродукция деп коет да, билесиздер. Репродукция бул мына экинчи репродукция. Мына кеминен алдык. Ушул жерге келиши менен 30 сом менен түштү да килограммы. Уруктун. Ошого муну гектарынан 40 тоннага чейин берет өзү. Жакшы биринчи репродукциялар болсо 60ка чейин алса болот. Бизге ошол 30-40 тоннанын ортосунда алып атабыз. Жакшы экен. Анан мурда биз жакшы эметтей албайт элек, азыр ошол Агровет Азия менен иштеп, Нурлан Таксыр менен бул жылда жакшы эмелерди берип, консультация берип, мына быйыл былтыр эмеге, картошкага эмен чачтык эле. Биринчисине мына бул фосфорат чачтык эле, 35 эме фосфор, 35%, 23 калий. Bundan 2 litrden bергенбиз. Анан 20-20 бердик бойгочу. Мунуга 20-20 берилген мунуга. Себеп жакында жүккө дары чачканча 20-20-ны бердик эле, сразу карарды да, эмеси жалбырага. Сонун болуп өстү да. Бул бойго сонун экен да алчы. Себеп ал жерде 20да азот бар экен, 20 фосфор бар экен, калий бар экен да. Анан аягында иншалла муну финалды беребиз. 55 деген 55% калий. Бул калий ушуга чейин 3 жылдан бери калий берип атабыз да. Ага чейин калий бербей мындай вид жок болчу да. Анан 3 жылдан бери муну берип атабыз. Сонун, аябай сонун эффект 3 килограмм берип атабыз. Анан баягы өзү мен боюнча 2 килограмм деген жерлерге 3 килограмм берген жакшыраак экен да. Себеп биздин муну чачкан эмелерибиз деле жанагы опрыскивательдер эле жакшы эмес экен. Биздикилерчи баары бир колдо жасаганбыз да, өзүбүз жалаңандай эмелерден жасап алып атабыз. Себеп турецкий алайын десем кымбат, $5000 алыш керек. Биз өзүбүз эле базардан барып эмесин сатып алып келип, бачокун 5000 сомго сатып алсак, деги эмесин 15000 сомго сатып алып келип, өзүбүз курап бир 10 сапка жетет. Ошо менен эле тракторго чиркеп алып туруп эле себеп жүккө деле ошо менен себеп атабыз. Азыр кол менен иштебей деле калдык, чаппай, отобой деле калдык. Эми кичине техника менен иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Анан витаминдерди берет. Мына витаминдерди сөзсүз түрдө бериш керек экен. Себеп витамин бербесең картошка кыйшык болуп калат экен да, кээ бир эмелеричи. Формасы жок да. Анан муну бергенден кийин жылтырак болуп, формага, гладкий болуп формага келип атат. Базарга алып барсаң, ошол эле кошнамдыкы бар, меники бар. Экөөбүз алып базарга алып барсак, ошол эле картошка, муну алың, тиги таарынып калат. Эмнеге мен эмемди, картошкамды албайт, сеникини ала берет депчи. Анан тигиникин айтасы, мунукунду албайсыңбы деп. Анан быйыл былтырдан бери ал иштеп атат. Давай бизге деле көрсөтүңчү, кандай себиш керек, кайсы убакта чачыш керек деп. Анан бул витаминдерди убактында бериш керек экен да. Себеп убактында бербесең, өтүп кетсе деле пайдасы жок экен да. Ошон үчүн ар бир нерсени убактында бериш керек экен да. Анан муну бергенден бери былтыр тет ылдый жакка сепкен эле. 2 гектар жерден 63 тонна алдым. Эми бул чоң эле да, майдасы барынын ичинде, средный бар. Анан нары бери болуп 70тен өтүп кетти. Анан тергенде канчасы жерде калып кетет. Бизден кийин эл терип кетет. Канчасы мен 1 тонна тердим, 2 тонна тердим дегени бар. Эми мен орто эсепте айтып атам да, 65тен болгондо деле, 35тен болгондо деле 70 тонна да буюрса. Ага чейин биз картошканы башында тиккенде оларды бербей, базарга алып барып сата албай деле жүрдүк. Себеп алып барсаң вид жок. Эми Кочкордун картошкасы, Атбаштын картошкасы келсе, биздики жөнүнө эс алчу. 2 жылдан бери заказ менен берип атабыз да, заказ кылып өзү мага монча деп, анан мага монча тонна алып кел, мага 3 тоннаны эле мен алып коём депчи. Башында андай нерселер жок болчу биздечи. Сатыш проблема болчу да. Бул болсом жакшы экен. Муну мен сунуштайм башка дыйкандарга делечи. Мен мактап Аллага муну картошканы деле мактабайбыз, эч ким мактабайбыз го. Колдонуш керек. Мына буякта
фасолубуз бар. Фасол 7 гектар фасол. Фасолго сепкенде кадимкидей биринчи жыл эмеси кички болчу да, фасолдун өзүчү мындай даны. Былтыр эмени бергенбиз. Бораминди гүлдөгөн убакта борамин бердик да, биз жылда гүлдөп туруп гүл түшүп кала берет. Гүлдөп туруп гүл түшүп кала берет. Анан былтыр Нурлан Таксырга барсак, борамин берсеңиз, борамин жана гүлдү кармап калат дедиле. Биякта алып келип, опыление жакшы болот деп, анан биякта таластык балдар бар эле. Аларга деле бердик. Алар деле мен сепсем эмне сеп атасыз деп сурап келди эле. Монунан сепсеңер деп туруп берсек, жакшы алды алар деле. 2 тонна 200, 2 тонна 300дөн алышты. Мен мына жерден былтыр 4 гектар айдадым эле. Ушу 2 тонна 200дөн баштап 2 тонна 600ге чейин алдым, жакшы жерлер. Себиш керек экен өзү. Сепсеңиз баягы чачыш керек экен, сеп дан толук болот экен да. Анан вид болот экен да. Жана комбайндан чыккан кадимкидей чалтырап башкача да эмесичи. Айырмаланып турат. Айырмаланып турат. Анан 20-20ны берем деп азыр иншалла мына кичине культивация жасап койдум. Бир культивация жасайм да, буюрса 20-20дан быйыл былтыр 3 килограммдан бергенбиз, 4 килограммга чейин. Быйыл 5 килограмм, жана эле 5 килограммдан берем деп атам да буюрса. Анан мунда витаминди деле алып келип туруп сразу бочкага салбаш керек. Аны эритип бир жылуу сууга биринчи эритип алабыз. Анда азот бар да, азот муздатып эле жагын эритпейт экен да, муздатып эле. Аны ошол үйдөн жасап алып туруп, 1 саат 2 саат мурун жасап сонун аралаштырып туруп, анан алып келип раствор болуп туруп, анан алып келип туруп, жидкий раствор болуп туруп алып келип куябыз да. Ошондо сонун эффект берип атат бизгечи. Ошол ошентсе жакшы болот экен. Мен да сунуштайм дыйкандарга. Иншалла алыңыздар, сеп чачыңыздар, сеп инсанга бул жардам экен да. Бул нерселерди анан убактында колдонуш керек. Анан барганда консультацияны жакшы алыш керек. Мунго жөнөкөй фитофтороз деген оорусу бар мунда, картошкада. Фитофторозго курузак чачтык эле. Курузак чачтык эле жалбырактарын жана башында мындай да, ар бир нерсени профилактика кылыш керек. Башындачы. Алдына ала биз качан эме түшкөндөн кийин чачабыз да. Оору түшкөндөн кийин. Аны оору түшкөнчө чачыш керек. Алдын ала. Мисалы азыр менде бу маякта эме жаңы башталып атат. Ал башталганы кандай десеңиз, мына жалбырак монтип саргарып, жаңы эле башталып атат. Мына ал кантип билсе болот? Мына башында, мунун арт жагында кара точкалар маяктачы. Болду, уже фитофтороз башталыптыр депчи. Ошол убакта эле чачыш керек да. Фунгуцид. Бул жерде инъекцияцид, фунгуциттер бар, фунгуцид сөзсүз түрдө бербесеңиз картошка ала албайсыз. Картошка эмне? Түйүп августта. Ушунча болгондо эле жалбырак курап калат. Өпкөсү жок болсо адам кантип жашайт? Ошол сыяктуу нерсе да. Буга ошондон бериш керек. Бул менен картошка менен эменин помидордун эмеси бир, системасы баягы эмесичи. Картошкага эмне болсо, помидорго да ошол нерсе керек. Энжону чачып атабыз. Жакшы экен ошо энжо делечи. Бул системный экен, системасына киргенден кийин жанагындай курт-сурт эмелер жебейт экен да, личинкаларды өлтүрүп турат экен да. Ошолорду чачыш керек. Сунуштайм дыйкандарга. Нурлан байке, сизге Алла разы болсун. Ушунча жардамыңыз үчүн Агроветажга рахмат. Ушул фирма менен 5 жылдан бери иштешип келе атабыз. Мындай да былтыр эле бир эмени пандемия болгондо дары керек болуп калып, шаарга кирип чыгыш кыйын болуп калды да. Мен ошого биз ойлойбуз да, тияктан эле сатып коюп эле, анан бизге жок. Мисалы мен азыр шаарга барып келиш үчүн эртең менен жөнөсөм түшкө чейин убактымды жоготот экенмин да. Алла разы болсун, алып келип ушунча бизге жакын жерге алып келип берип, анан биз керек болсо барып 15 мүнөт эмне каралдык түшүп чыгып эле чачып коюп, ишибиз батыраак бүтүп, анан жеңилдиктер, өтө көп жеңилдиктер. Анан рахмат, буяк менен деле жакшы иштешип атабыз. Буюрса келечекте дагы тыгыз байланышта болуп иншалла иштешебиз.